Сооронбай Шарипович, сизге кайрылып атканын себеби уулум Алиев Темирлан 2017-жылдын 9-10 түнү киши болуп каза болуп калган. Ошол убактан ушунгө чейин эч кандай жыйынтык чыкпай келет. 8-күнү, 9-күнү балам ушу өзүнүн трактору менен иштеп, пресс-подборщигин оңдоп, Жети Өзгө барып, пресс-подборщигин жасап, чөптүктө издеп жасап аткан болчу. Кечинде үйдөн чыгып кеткен. Ошол бойдон 10-унда эртең менен баламдын каза болду дегенин тегерегибизге угушкан. Биз милициялар эч кандай ошо баламды иштеп эле атабыз деп атат, бирок өзү өлдү дегенге такап келишет да. Бирок эч кандай өзү өлдү дегенге эч кандай себеп жок. Эч ким менен урушпаса, талашпаса, эч кандай чыр чатагы болбосо эмнеге өлөт деп айтып атабыз да, эмнеге өлөт деп. Эч кандай өлгөнгө шарты да жок болчу. Баары жетиштүү, эч нерседен кыйналган эмес. Анан эмнеге өлөт эле деп айтып атабыз. Сооронбай Шарипович, сизге кайрылып атканыбыздын себеби Алиев Темирлан 17-жылы киши колду болуп каза болду. Ошол Алиев Темирлан мына балалуу болду, баласын дагы көргөн жок. Бул өлтүрүшүп четке алып барып таштап коюшкан. Баласын да көргөн жок. Баягы өзү колду болуп өзүн өзү атты деп өзүн өзү аткандай эмес. Баланын ушунчалык сабап, даалысы талкаланып, башын жанчып, бир эмесе 2 жолу аткан. Ичинен бир аткан, аркасынан бир аткан. Баланы анан жолдун жээгине алып барып таштап коюшкан. Муну милиция кызматкерлериден угуп алып келсек, ата-энесин да алып келген жери жок. Ошо сут медэкспертке алып барганда жок деген, ата-энесин алып келсе дагы ата-энеси көрсө жакшы болот эле. Эчтекесин көргөн жок ата-энеси. Кийин экзумация болгон учурда энеси талкаланганын ошол жактан билинди. Сооронбай Шарипович, ушуну ачып бериңиздерди, аябай өтүнөбүз. Ушунчалык кайгырып, эне атасы да кайгырып, кайгыда турабыз. Өзүбүз дагы ушунчалык кыйналып турабыз. Ойдон кетпейт, уктасак түштөн кетпейт, бассак эстен кетпейт. Ыйласак сизге жеткендей эле болуп калды. Сооронбай Шарипович, бир жакшылыгыңызды сизден суранат элек. Биз ошол өлтүргөн балдарды билип атабыз. Ошол балдарды милиция кызматкерлерине алып келгиле десек, алып келбей да атышат, качырып атышат. Бирөөнү Алматыга качырып атат, бирөөнү армияга качырып атат, бирөөнү дагы Бишкекке качырып, жашырып атышат да, такыр алып келбей атышат. Биз ал балдар өлтүргөнүн билип атабыз, бирок такыр иш жүзүнө кирбей атат. Бу жакта министрлиги бүт баарын токтотуп аткан, министрлиги, ички иштер бөлүмүнүн министрлиги.